Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Сиздер менен кайрадан жолугушуп турганга мен өтө кубанычтамын. Бүгүн дагы бир эмнени айтайын деп ойлонуп жатсам, менин WhatsApp'ыма бир жактан келди. Ден соолук боюнча 3 сөздөн турган нерсе келди. Мен окуй калып эле сиздерге ошону жеткизейин деп чечтим. Себеби дегенде мага өтө жакты. Мага жаккан нерсе сиздерге да жагат. Буну уже билип алдык, бири-бирибиз менен түшүнүшүп алдык. Ден соолук эмне десе, ден соолук 3 нерседен турат экен. Биринчиси жоопкерчилик, экинчиси инвестиция, үчүнчүсү ресурс. Муну карасаңыздар, эми жоопкерчиликти карасаңыздар. Ден соолуктун жоопкерчилигин биз бирөөгө таштап коюп турбуз. Врачтарга таштап коюп турбуз. Башка бирөөлөргө, ата-энелерибизге, ата-энебиз болсо, балдарым кийин багып алат деп биз бирөөлөргө таштап коюп турбуз. Туугандар, туура эмес. Жоопкерчиликти өзүңөр алгыла. Өзүң гана жооп бересиң. Өзүң гана качан жоопкерчиликти өзүң алганда гана ден соолугуң сага кызмат кылат экен. Экинчиси инвестиция. Урматтуу туугандар, мындай ойлонуп көрүңүзчү. Жакшы бир мебель дейбизби, жакшы бир кийим дейбизби, кымбат болсо кандай болот? Абдан сүйүнөсүң, мындай сонун жасалгалуу болот, Кийим болсун же болбосо мебель болсо деле, а ден соолук андан дагы кымбат болуп жатпайбы? Анан өзүбүздүн ден соолукка эч нерсе саптабай эле, ден соолугубузга инвестиция кылбай эле анан ден соолугум жакшы деп ырдай берчи. Эчтеке чечилбейт экен, туугандар. Япондун келиндери айткандай, биз каарычылыкка даярданабыз. Себеби карыганда үйдө жатып калуу же ооруп калуу өтө кымбатка турат десе жакшы маани бербей келдик. Өтө кымбатка турбаш үчүн аз-аздан сен чуркаганга, гимнастикага же бир трендтерге катышканга акча жумшагыла да, туугандар. Акчаны азыр сен өзүңдүн ден соолугуңду тың алып жүргөнгө жумшабасаң, эртең поликлиникага, больницага барганга анан көп акча жумшалып жатпайбы, тууганым? Кем багалды аттын үстүндө ит кабат деп коет. Биз ошол кээпти кийип жатпайбызбы? Андан көрө дайым мебелде жаңы, тың болуп, жакшы жүрсөң, ден соолугуң сага кызмат кылып жатса, кандай гана жыргал. Ошон үчүн акчаңды бүгүн аяба. Ден соолугуңдун жакшы болушу үчүн аяба тууганым, аяба. Андан кийин ресурс. Ушунчалык ресурс көп экен, өзүбүздүн ден соолукту өзүбүз алып, өзүбүз ошону караганга, ошону өзүбүз бирөөгө таркатканга, билгенибизди бирөөгө айтканга ушунчалык ресурс көп экен, биз бул жерде өзүмчүл болуп калат экенбиз. Мен билгенди бул билбесин, мен айтканды бул айтпасын дегендей болуп, биз өзүбүз бурчка такайт экенбиз да, туугандар. Келиңиздер, сиздин ден соолугуңуз үчүн аманат ушул 3 нерсе. Келиңиздер, сиздин ден соолугуңуз сиз үчүн аманат. Ушул 3 нерсени колдонуп коюңуз, сиздин ден соолугуңуз сиздин колуңузда. Жыргап жашай бериңиз.